Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу жамаат, бардык Нуркежи каналынын көрүүчүлөрүнө алыстык түштүк Корея Сежон шаарынан салам айтабыз. Бүгүн аукционго келдик. Машиналарды көргөнү Кейкар аукциону. Бүгүн 9 апрель, кече 8 апрелде саат 1ден түшкү 3кө чейин биздин убакыт менен, Кореянын убактысы менен, Кыргызстандын убактысы менен саат 10дордо башталган. 12-1лерге чейин болду. Аукцион болгон болчу. Ошол жерден машиналарды алып чыкканбыз. Азыр болсо ошол алган машиналарыбызды обзор кылган көрүп келе отурабыз. Погода ушундай бүркөө болуп турат. Биринчи эле машинабыз бул жерде SM6 үлгүсүндөгү машина экен. Кече аукциондон баскан Талха ака жана ошондой эле Нурмбет ака өздөрү офисте отуруп баскан болчу. Аукцион бизде түзмө-түз, ортомчусуз. Биздин офиске келесиздер. Офистердин адрестерин астына жаза кетебиз. Туугандар, группада бар, группадан көрүп аткан биздин туугандар, катталуучулар жакында ушунун сүрөттөрүн да көрөсүздөр. Сүрөттөрүн баасын жазып группага киргизебиз. Жана биздин группада жок YouTube көрөрмандарыбызга биздин группабыз бар. Ошонун ссылкасын астына таштайбыз. Астында кирип көрсөңүздөр, ал жерде телефон номер, адрестер жана ошондой эле группанын ссылкасы дагы болот. Ошол жерден кирип көрсөңүздөр болот. Кече күнү аукциондон ушул Samsung SM6 үлгүсүндөгү машинаны алганбыз. Талха ака өзү баскан, Нурмбет ака күбө болуп жанында карап отурду. Анакей Оштогу кеңсебиздин жана Бишкектеги кеңсебиздин адрестерин дагы жаза кетебиз. Ушундай кара түстө эки объем бензин дискалары, анакей Nexen резинасы, өтө сонун резинада жана ошондой эле эң башкысы бул жерде выхлоп Акрапович. Баазы билгендей эле Акрапович выхлоп спортивный машиналарга коюлат. Бул жерге да коюлган экен. Эми бул жерде мынакей азыр холостойдо турган үнүн уга кетсеңиздер болот. Өтө сонун болуп турат. Машинаны технический осмотр кылдык, сүрөт видеолорду тарттык. Азыр выхлоптоо кузалы. Жашоодо өтө катуу угулат. Может телефон өтө жакшы бербей калат звукту. Анакей ушундай болуп угулат экен. Өтө жакшы. Полный сүрөттөрдү тарттык, обзор кылдык, ичин тазалап, таяка мусор жыйнап койдук. Офиске баргандан кийин өзүбүз мусор каргытып, ичин тазалап, бардыгын даярдап коебуз. Буюрса, мынакей эки ключу пакетте салофандан салынган бойдон. Так, бул жерде подогрев сиденьялары, чоң экраны, мынакей сенсорный экран, старт-стоп машина, 100 000 пробег жүргөн, мультируль, бүт кнопкалардын бардыгы бар, автоматический бул жерде кнопкалары, кожаный сиденье подогреви менен арткы сиденьяндагы подогревтер да бар, өзүнчө да көрсөтөт кетебиз. Ошондой эле электро сиденье. Корейский тонировка бастырылган. Бул жерге мынакей арткы кожанын акыбалында көрө берсеңиздер болот. Ошондой эле айтып өткөн мынакей подогревтер дагы эки режимде иштейт. Мындай болуп. Так, подлокотник, подстаканник, совмещенный. Аркасы таза. Машинанын состояниеси өтө сонун экен. Европоликтагы салынган. Машина кудай буйрса Кыргызстанга барса эле отуруп айдаганга даяр экен. Жана ошондой эле азыр биз ошондо 1-кабат, 2-кабат, 3-кабатта турабыз. Өйдө жакта дагы машиналар бар көптөгөн. Ал жерге да чыгып, буюрса башка машиналар дагы обзор кылабыз. Биздин группага кошулсаңыздар, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Биз болсо убакытты албай өзүбүздүн жумуштарыбызды, кызматтарыбызды аткаралы. Бизде группада күтүп аткан туугандарыбыз дагы бар. Хайлимузин үлгүсүндөгү машинабызды чыгарганбыз. Kia Carnival Хайлимузин. Ошону дагы барып азыр тартып кардарга жөнөтүш керек. Биз болсо жумушубузду баштайлы. Ошондой эле ушундай видеолор жакса, бизге лайк коюп, башкалар менен бөлүшүп, машинаны ортомчу түзмө-түз алам десеңиздер, аукциондон алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Ушинтип мынакей күн чыгары менен эле келип, обзорун тартып берип, кардарларга жөнөтүп, жана ошондой эле аукцион басылып аткан күнү офистин өзүнө келип, кандай болуп атканын, карфаксы канча болгонун, баасы канча болгонун бардыгын көрүп билсеңиздер болот. Биздин офиске келиңиздер. Офистин адрестерин жазып коебуз. Бишкекте жана Ошто кеңселерибиз бар. Ошол жерге келип, жылуу жумшак отуруп, корейский кофеден ичип, баарлашып отурсаңыздар болот. Силер менен болгон Нуркежи жамааты бардыгыңыздарга Түштүк Корея Инчон шаарынан салам айтабыз.
жана ошондой эле мындан башка кейкар аукциондан башка дагы аукциондорго барганда ушундай видеолорду тартып бергенге аракет кылабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу жамаат, баардык Нуркежи каналынын көрүүчүлөрүнө алыска туштук Корея Инчон шаарынан салам айтабыз. Машина көргөн обзорго келдик. Бүгүн 25-жыл апрелдин 9-у, кече 8-апрелде Бишкек шаары Кыргызстанда Жумабек 9 адресинде аукцион ойнотулуп, ошол жерден Нурмбет ака, Талха ака болуп отурушуп, ушул машиналарды басышкан. 3 машина кейкар аукциондан чыккан болчу. Азыр обзорго келип отурабыз. Алардын бири болгон бул Kia Carnival High Limousine комплектациясында болгон ушундай өтө чырайлуу Kia Carnival келип обзор кылдык. Сүрөт видео обзорлорун баардыгын тартып койдук. Буюрса группанын ссылкасын астына таштайбыз. Группага ссылкасын астына кирип, жана ошондой эле биздин офиске келем деген болсоңуздар, Оштогу жана Бишкектеги кеңселердин адрестерин дагы астына жазып коебуз. Телефон номерлери дагы баардыгын жазып коебуз. Обзордо бүгүн Kia Carnival High Limousine комплектациясы. High Limousine дегенде High высокий деген маанини билдирет. Высокий болгондо өйдө жака дагы высокий, комплектациясы дагы высокий деген мындай дагы маанисин билдирет. Рестайлинг мынакей эки линза болгон фаралары, алдында портрониктери менен противотуманкалары 4тан болгон. Машина без краски, баардыгын текшердик. Жумшак резинада, оригинальный дискада, фаралардын баардыгы иштейт. Мынакей машинасы отолуп турат. 2.2 дизель. Мотор жөнүндө дагы кичине сөз кыла кетебиз. Ошондой эле заводской порогу дагы бар бул жерде. Оригинальный диска, жумшак резина, повторитель поворотника, 360 камерасы бар, датчик слепок зон дагы бар бул жерде. Электро эшик жана ошондой эле бескүчү доступ. 2018 жылкы машина, ушундай коричневый салонда, полный электропакет, память сидений дагы бар. Мынакей полный иштейт, мунун баардыгы, подкачка спины дагы бар. Бул жерде чехол отурусту өтө жумшак болот. Кнопканын баардыгы бул жерде забиты. Датчик слепок зон, удержание в полосе, болсо 220 вольт, жана ошондой эле система стабилизации багажда турган кнопкасы, жана ошондой эле ичине кире турган болсо, мынакей өтө удобный жумшак мультируль. Руль эрекенин иштеши жакшы, ошондой эле круиз контроль дагы бар. Голосовой ассистент баардыгы бар, клаксон баардыгы иштейт. Машина 193 000 пробег жүргөн, эч кандай бир ошибкасы жок. Газ бассак 5 наоборотко жеңил чыгат, өзүнүн температурасына келди, рабочий температурасына. Ошондой эле бул жерде старт-стоп дагы бар. Сенсорный экран бул жерде. Эгер эрге которо турган болсок, мынакей бул жерде 360 камера жана арткы камера дагы бар, жана ошондой эле мынтип алмаштырып турса болот. Оң жак, сол жагын аяк көрүнбөй атса, мисалы парковка кылып атканда бул жерден ылдый күчөт. Булар дагы мынакей баштан көрүнүп атса керек. Аз парковкага койдук. Эгер эрге сала турган болсок, акырын ылдый түшөт дагы. Ошондой эле датчик слепок зон мынакей бул жерде турат. Мунун баардыгы иштейт. Коробкасынын иштеши жакшы экен, өтө плавный которуп атат. Жана ошондой эле бул жерде типтроник режими дагы бар. Эгер тоо ташка өйдө жака же төөбашыдан өтөм десеңиздер, ушул режимге коюп айдасаңыздар дагы өтө пайдалуу болот. Жана ошондой эле бул жерде мынакей ключу бар. Ключ аркылуу басып направление кылса дагы болот. Жана ошондой эле мынакей бул жерде USB AUX беспроводной зарядка дагы бар. Бул жерде айта кетейин, баардык кнопкалардын баардыгы ушундай толугу менен бар. Эки актив, экономия кылат, жана ошондой эле обдув, подогрев сидений экөөнү тең мынакей бар, экөө тең иштейт. Партроник, камера, жана ошондой эле автохол, подогрев руля, подстаканник, ысытып жылыта тургандар дагы кээ режим менен мынакей бассак муздатат, үнсек жылытат, өчүрүп койсок дагы болот. Жайында, кышында эгер ичиндеги нерселерди жылуу же муздак кылып кармайм десеңиздер, ушундай колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле бул жерде кнопкалары бар. Кнопкаларды бассак, ушундай эштери дагы ачылып жабылат, толугу менен көрө кетсеңиздер болот. Торпеданын состояниясы өтө жакшы. Бул жерде видео регистратор дагы бар. Потолок ушундай. Аркасына өтүп көрсөтөлү. Аркасындагы мынакей кожанын акыбалын көрө кетсеңиздер болот. Өтө сонун. Ошондой эле бул жердеги кожанын акыбаларын дагы көрө кетсеңиздер болот. Өтө сонун. Бул жерде пульт управления, бул жерде болсо чоң монитор бар, экран, телевизор турат. Бул жерде дагы подстаканниктер, өзүңөр көргөндөй жылыта турган жана муздата турган функциялары менен. Мынакей подогрев сиденьялар бар бул жерде. Эки сиденье подогрев болот. Обычный үйдөгүдөй зарядка, безопасность, балдар колун тыгый берсин деп ушундай да каралган. Бул жерде болсо зарядкасы.
Так, бул жерден отуруп күйгүзүп өчүрүп, үстүндөгү светти өчүрүп күйгүзүп болот жана ошондой эле мынакей бүт жерде арткы кичинекей терезелеринде, арткы терезеде баардыгында мынакей ушундай шторкалар бар. Орустар айткандай, полный приватность керек болсо, баардыгын жаап коюп, караңгылатып алып, телевизор көрүп, же болбосо жолдон уктап кетсеңиздер болот. Өтө комфортный машина. Ошондой эле бул жерде кнопкасын баса турган болсок, электро эшик жабылат. Кнопканы баса турган болсок, аркасы ачылат. High Limousine жазуусу, арткы ряд сидениясы. Бул жакын туруп калыптыр, ары жылдырып койсо болот. Эки чоң киши жана ошондой эле 3 кичинекей бала батат. Бул жерде мынакей тарта турган нерсеси бар. Тартып туруп жаткызып кое турган болсок, аркасы мынакей багажник, кадимкидей кенен багажник болуп калат. По ГОСТу ичинде мынакей бул жерде огнетушитель жайгашкан. Көрсөтүп коеюн. Ичинде огнетушитель жана ошондой эле керектүү заттар. Бул жерде буксировочный, отверткасы, мынакей ушундай ключтар менен толуу менен ичинде болот. Мынакей буксировочный дагы бар ичинде. Жана ошондой эле насос дагы бар. Эгер дөңгөлөк жарылып кала турган болсо, ичинде клей аралашкан жидкость куюлат дагы, ичин жамап коет. СТОго жетип алганга чейин, же болбосо дагы бир километрлер жүргөнгө жетет. Бул жерлер заводской штамптары турат. Болуттур буралган эмес. Бул жерде да болуттур буралган эмес, заводской штампта турат. Бул жерде кнопкасы бар. Кайра аркасын жаап, бул жерден анан тазалап коебуз видео бүткөндөн кийин. Так, эң негизгиси бул жерде бул Kia Carnival'дын жүрөгү болгон EK2 дизель мотору. Бул EK2 дизель мотор CRDI 16 клапан, мынакей жазылып тургандай эле. Бул эмнени билдирет? CRDI Common Rail Direct Injection деген мотор. Бул болсо непосредственный впрыск деп айтылат. Орустар айткандай, өтө тягучий мотор болот, өтө тартышы да жакшы. Срок службасы дагы көпкө чейин болот, өтө чыдамкай машина. Мынакей ичинде баардык жидкосттары бар экен. Манжондорун өзүбүз карадык. Таза экен. Болторун куралган эмес. Оригинальный стикери бар, аккумулятору. Стартердин состояниясы машина оталдырып өтүп көрдүк баардыгын. Өтө надежный, жана ошондой эле тартышы күчү жагынан дагы, чыдамкайлыгы жагынан дагы өтө сонун моторлордун бири. Бул EK2 CRDI мотору 16 клапан. Kia Hyundai чыгарган моторлор. Өтө жакшы мотор болот. Ошондой эле туугандар, ошол моторго эгер форсунка же жана башка тетиктер керек боло турган болсо, биз аркылуу да заказ кылсаңыздар болот. Анткени көп эле билесиздер, эң көп Carnival саткан компаниялардын бири болобуз. Бизде ар бир погрузкада бирден жок дегенде бирден Carnival жүктөлүп кетет. Кээде кардабай күтүп калса, эки Carnivalдан дагы жүктөп салып жиберебиз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө, бизди дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан биздин көрүүчүлөргө дагы салам айтабыз. Алыскы Түштүк Кореяда Сежон шаарындабыз. Инчон шаарында негизи биздин офис жана ошондой эле жүктөлө турган жер, порт бардыгы Инчон шаарында жайгашкан. Биз болсо андан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан Сежон шаарындагы Кейкар авто аукционунан парковкасынан келип, мынакей обзор кылып келип жатабыз. Күн чыгары менен келдик. Мынакей азыр 11 болуп калды. Жол жүрүп келгенче убакыт өттү. Мынакей булар дагы жумушун саат 10 баштайт. 10 ачылгандан кийин эле биз келдик дагы. Мынакей обзорду баштадык. 3-үнчү машинабыз, акыркы машинабызды обзор кылып, кадрларга сурап жаткан клиенттерге бардыгына жиберип жатабыз. Мынакей Кейкар ичинде ушинтип ар бирин текшерет машинаны. Светке ушул жерден тартат. Мынакей азыр перекур болуптур. Табайчыбыз тамекин тартып отурат. Кейкар авто аукциону Сежон шаары. Бул мындайча айтканда Бишкектен Жалал Абадка барып тарап жатабыз десек болот. Ошол Корея өлкөсүнүн ортосунда жайгашкан. Ушундай тоолуу жерде, өзүңөр көргөндөй парковкаларда ушундай тоодо жайгашкан. Биринчи, экинчи этаж болуп, ушундай 4 этаждан турган чоң парковка. Туугандар, Кейкар аукционунан башка дагы аукциондор бар. Hyundai Globis жана ошондой эле Автохаб, Лотто аукцион. Ошолордун бардыгына бизде доступ бар. Жана ошондой эле бардык дилдерлер менен түзмө-түз сүйлөшө алабыз. Ошон үчүн эгер алам деген машинаңыздар, кызыккан машинаңыздар болсо, бизге
личкага жазсаңыздар номерлерин астына таштап кетебиз, же болбосо группага кирип же түз эле чалып ушундай машина керек эле деп айтсаңыздар таап бергенге ушундай эле технический осмотр кылып ушинтип карап келип кызмат кылып бергенге даярбыз иншалла. Ушундай туугандар, биз болсо артка кайра жолго чыгалы. Ал жерде бизде офисте дагы жумуштарыбыз бар. Кудай буюрса бир аздан кийин аукцион дагы башталат. Андан кийин погрузка дагы болуп калышы ыктымалы бар. Ошолордун баардыгын карап, жайгаштырып, ошондо дагы кыла турган иштерибиз бар. Ошолорго чыгалы жолго. Баардык көрүп жаткан көрөрмандарга салам айтабыз. Ассаламу алейкум.